Мындай көрүнүштү Бишкекте күн сайын эле кезиктирсе болот, анткени жол эрежесин бузгандар өтө көп. Ал эми шаарга кайсы убакта чыкпа, ар дайым жол тыгын болот. Мисалы, мына 1 ай мурун эле тазалыктын кызматкери унаасы менен шаар тургунун жеңил унаасын сүзүп алган. Бирок мамлекеттик унаа камсыздандырылганы үчүн эч кандай көйгөй уруш жок эле. Жабыркаган адамдын унаасын камсыздандыруу компаниясы тастап берген. Ошо тазалык машинасы артка келатып сүзүп кеткен. Анын немеси бар экен, страховкасы. Ошол страховка чакырышты, алып барып баалашып, анан жасап беришти мына. Общий баасы 113 миңби ушундай болуп кетти. Эме менен. Тиякта өздөрү эсептешет турбай. Мен тараптан эчтеме эле кереги жок болчу. Ошо техпаспортумду, правамды эме кылышты, анан бир эмеге кол коюп бердим. Азыр көргөзүп берсеңиз, кайсы жерлерде? Могу артыңкы эшик, могу артыңкы крыло, анан бампери. Бирок жакшы кылып беришти эмес. Канча убакыт кетти? 1 ай болду, почти 1 ай болду. 1 айга 2 күн калды, 3 күн калды. Кече чыгарган, мурдайын чыгардым беле. Эми дагы дөңгөлөк айрылган болчу, дөңгөлөктүн акчасын берет экен, анан развалдыкын берет экен дагы. Акча түшкөндө, тияка түшкөндө. Так жакшы мындай. Тиги водитель менен эми качан бүтөт элек, ал байкуш 40 миң болчу дейт айлыгым. Сиз дагы Кудай сактасын, бирок кырсыкка кабылганда маселени уруш талашы жок эле чечип, убактыңызды короткоңуз келбесе, анда Сага полисине алып коюңуз. Мен сизге азыр анын оңой жолун көрсөтүп берем. Ал үчүн Мегапей тиркемесин көчүрөсүз, каттоодон өткөндөн кийин камсыздандыруу баскычын басыңыз. Сунушталган камсыздандыруу компанияларынын арасынан өзүңүзгө ылайыктуусун тандайсыз. Андан кийин сунушту окуп, бардык суралган маалыматтарды киргизесиз. Сумма автоматтык түрдө эсептелет, сиз болгону төлөмдү ырастап коесуз. Кааласаңыз даяр болгон полисти үйүңүзгө чейин жеткирип беришет, же болбосо кеңседен өзүңүз алып кетсеңиз болот. Эскерте айта кетсем, 1-июлдан баштап Сага албаган айдоочуларга 3 миң сом, ал эми юридикалык жактарга 13 миң сом айыппул салына баштайт. Унааны милдеттүү камсыздандыруу 1680 сомдон башталат. Төлөм машинанын түрүнө, айдоочунун жашы менен тажрыйбасына жана ал жол кырсыктарына канчалык көп учураганына жараша өзгөрүлөт. Төлөмдүн максималдуу суммасы 300 миң сом экенин мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы билдирди. Расмий маалыматка караганда өлкөдө 10% гана унаа камсыздандырылган. Бул өтө аз. Сиз унааңызды камсыздандырдыңыз беле? Эгер камсыздандыра элек болсоңуз, анда сизге эмне тоскоол болуп жатат? Комментарий жазыңыз.